Урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү ушундай абдан маанилүү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары. Чынында эле акыркы жылдары биздин негизги саясат, эгер тил менен байланышкан сөздү айта турган болсок, абдан толеранттуу, абдан бардык Кыргызстанда жашаган этносторго, элдерге бирдей болгон саясат күч алып аткандыгын баарыңыздар эле көрүп турасыздар. Анын негизги бир себептеринин бири болуп, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2021 жылдагы 28 июлдагы чыгарган жарлыгы. Ага ылайык ошол азыр мен башкарып жаткан улуттук тил комиссиясы башкача аталыш менен президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясында кайра түзүлүп, бир топ маанилүү иш-чараларды талап кылган жарлык болгон. Ошонун алкагында биз жаңы конституциянын талабына ылайык, өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2021 жылдын 5 майынан баштап президенттин кол койгондон кийин күчүнө кирген жаңы конституциябыздын 13 беренесине ылайык мамлекеттик тил катары кыргыз тили дагы мерчемделген мурдагы статусун ырастап, андан кийин ошол эле берененин экинчи бөлүкчөсүндө орус тили расмий тил статусун алат. Ал эми үчүнчү бөлүкчөсүндө Кыргызстанда жашаган бардык этностордун тилин өрчүтүү, өстүрүү, өркүндөтүү милдети конституциялык норма болуп кирген. Ушулардын баарын эске алуу менен биз албетте конституциялык норманын негизги талаптарын аткарышыбыз керек. Бул эң туура саясат деп ойлойм, бул эң туура толеранттуу бири-бирибизге болгон мамилебиз. Албетте, Бириккен Улуттар Уюмунун эң ири институту болгон ЮНЕСКОнун 1999 жылы бүткүл дүйнөлүк окуя болгон этностордун мүдөөсүн өзүнө камтыган эне тил күнү деп жарыялоо бул дагы абдан чоң түрткү берди. Ал 21 февралга туура келип атат. Анын келип чыгуу себебин, ал майрамдын келип себебин баарыңыздар туура түшүнүп баамдап турасыздар, урматтуу бишкектик мекендештер. Анткени чынында эле дүйнө жүзүндө көп тилдер ар кандай себептер менен тарыхтын кандайдыр бир бүктөмдөрүндө калып кетип, жоголуп бара жаткандыгын жакшы билесиздер. Ошого баягындай бир көңүл буруу максатында чынында эле бул абдан чоң окуялуу майрам деп айтсак болот. Биздин Кыргызстандагы акыркы 10 жылда бул күндү абдан активдүү майрамда белгилеп келе жатат. Анткени биздин Кыргызстанда азыр мындай расмий эмес маалыматтарда аралашып калды. 100ге жакын этнос жашайт деп эсептейбиз. Бул биздин кыргызстандыктардын чоң байлыгы катары кабыл алышыбыз керек. Алардын бири-бирине болгон мамилеси, бири-бирине болгон алакасы, бири-бирине болгон урмат сыйы албетте тил аркылуу жүргүзүлөт. Анткени тил бул курал, тил бул инструмент, тил бул ар бир этностун өзүнүн ыйык түшүнүгү. Ошонун эмесинде, контекстинде министрлер кабинетинин демилгеси менен биздин улуттук комиссияга өзгөчө тапшырма берилип, мынакей 20 январда улуттук жалпы биздин Кыргызстан үчүн мүнөздүү болгон этностордун тилин өзүнө камтыган 1 айлык эне тил күнү жарыяланды. Абдан ийгиликтүү өттү деп айтсам болот, өтүп жатат деп айтсак болот. Аларга мисал болуп, мисалы үчүн азыр 500ге жакын иш-чара бүт Кыргызстан боюнча өткөрүлүп жатат. Жөнөкөй бала бакчадан баштап, мектеп, жогорку окуу жайлары, мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик эмес ишканалар, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу бийлиги, президенттин ыйгарым укуктуу бийликтердин аппараттары, орто шаарлардын баардык мэриялары мурда болуп көрбөгөндөй. Менде азыр статистика бар, эртеге мунун баардыгын биз айтабыз. Болуп көрбөгөн энтузиазм менен, болуп көрбөгөндөй ишыктаруу менен өтүп жатат. Анын эң финалдык бир иш-чаралардын бири болуп, мына бүгүн биз баарыбыз урматтаган, баарыбыз сүйгөн Бишкек шаарынын мэриясынын алеги менен ушул иш-чаранын өтүп аткандыгы бизди абдан кубандырат, бизди абдан шыктандырат. Анткени ошол мен жогоруда айткан этностордун
дээрлик көпчүлүгү бардыгы Бишкек шаарында жашашат. Мен эми майдалап айтып отурбайын, мынакей биздин мэрдин биринчи орун басары статистиканы айтты, Гор кеңештин төрагасынын орун басары дагы айтты. Бир гана мен өкүнүчүм, мэр менен ошол төрага катышып отурса жакшы болот эле да бүгүн. Абдан жакшы болот эле. Бул деген чынында эле абдан чоң окуялуу майрам катары кабыл алышыбыз керек. Элдин ынтымагы, элдин тынчтыгы, биз эми бир эле көп этностуу эмес, көп конфессионалдуу өлкөбүз. Ошолордун баардыгын өзүнө камтыган Бишкек шаары да бул маселе биринчи орунда болуш керек. Биринчи орунда болуш керек. Биз ушул маселени абдан активдүү көтөрүп атабыз. Анткени экономиканы көтөрүү өзүнчө маселе, колубуздан келе турган маселе. Адан кем калышпаган, керек болсо биринчи орунга чыккан бул социалдык маселе. Тилди канчалык көп билсек, ошончо жакшы. Кыргыз тилин, мамлекеттик тилди активдүү түрдө өнүктүрүү деген бул башка тилдерди басындыруу дегенге жатпайт. Кээде тилекке каршы кээ бир ушундай пикирлерди айтып, элди козуткан учурлар болуп атат. Болуп келүүдө. Ошон үчүн биз бул маселеге абдан аяр материяга мамиле кылгандай мамиле кылышыбыз керек. Урматтуу бишкектиктер, эртеге саат 3-тө Кыргыз улуттук филармониясында биздин жыйынтыктоочу салтанаттуу чогулушубуз болот. Бишкек шаарынын активисттерин албетте биз чакырабыз ал жерге. Ал жерде ошо жыйынтык чыгаруу менен биз бир топ баягында сыйлыктарды беребиз. Анын ичинде Бишкектин күзүлмөн жарандары дагы бар. Жалпы мамлекеттик кадам эки чоң окуянын үстүндө кетип бара жатат азыр. Эгерде тил боюнча айта турган болсок, бул биринчи ошол эле конституциянын талабына ылайык биринчи жолу эгемендүүлүк жылдарыбыздан бери мамлекеттик тил өзүнүн мыйзамын конституциялык статуска көтөрүүнүн аракетинде болду. Биринчи окуудан ал мыйзам өттү. 28 февралда парламенттин ичинде парламенттик угуу болот, анан экинчи, үчүнчү окуу болот. Конституциялык деген статус алынды. Берилип атат. Мына сырткары орус тилинин өзүнүн расмий статус жөнүндөгү мыйзам 2000 жылдан бери иштеп атат. Аны баардыгыңыздар билесиздер. Бул жерде канча-мынча аша чаккан баягындай пикирлер болуп атат. Аны туура түшүнүп, эч убакта мындай бир терс эмоцияга берилбей, тилдерди бири-бирине карама-каршы койбой жашоо бул баарыбыздын милдетибиз деп ойлойм, урматтуу бишкектиктер. Экинчи чоң документ бул 21 жылдан 25 жылга чейин мерчемделген мамлекеттик программа. Мамлекет тилди өнүктүрүү боюнча. Мына быйыл 3-чү жыл кетип атат. Анын алкагында 350 миллионго жакын акча бөлүнгөн. Бул көп баягындай ведомстволук программа болуп атат. Билим берүү министрлигинен айыл өкмөттөрүнө чейин камтыган. Ошонун арасында өзгөчө белгилеп айтып коюшум керек, Бишкек шаарындагы өзгөчө орду бар. Бишкек жана Ош шаарынын аткарууга милдеттүү болгон жана укуктары белгиленген. Мен эми бүгүн ушундай салтанаттуу чогулуш майрам болуп аткандыктан бардыгыңыздарды ошол эне тил майрамы менен куттуктагым келет. Баарыңыздарга чын ден соолук каалоо менен бири-бириңиздерди бир туугандай көрүп, тилдерди сыйлап, аны өркүндөтүүнүн жолуна түшүп, динибиз болобу, тилибиз болобу канча айырма болсо дагы жалпы Кыргызстандын жараныбыз деп президентибиз Садыр Нурмурзиевдин айланшекесине, анын саясаттын айланшекесине топтолсак, анда ишибиздин баардыгы буюрса жүрөт. Финансыбыз да оңолот, экономика да оңолот, өндүрүш дагы иштейт. Ошонун баардыгына оң таасирин бере турган биздин силер менен болгон жалпы байлыгыбыз бул мамлекеттик тил баш болгон баардык Кыргызстандагы этностордун тили. Майрамыңыздар менен оорубаңыздар дайыма жакшылыктар болсун. Рахмат баарыңыздарга. Кандай Космонович, тереңдашып билдиребиз, ордуктардан орун алып бериңиз. Куттуктуу сөзүн айтуу үчүн сахнага Кыргызстан Калкы Ассамблеясынын төрагасы Эркебаев Абдыганы Эркебаевичти чакырабыз. Салтанаттуу жыйындын катышуучулары, ардактуу шаардыктар, мен дагы алды менен бардыгыңыздарды эл аралык эне тил күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эне тил деген бул өтө ыйык сөз.
эненин сүтү менен кошо жаралган, ошон үчүн эне тил деп айтылат. Анын мааниси жөнүндө жана шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Кыргыздын атактуу акыны Байлыда Сарнагоевдун ырсаттарын келтирип кетпедиби? Чындап эле тил болбосо элдин тарыхы да жазылбайт, мамлекеттүүлүгү дагы түптөлбөйт. Эгер түптөлсө, анын тарыхы да ошо эне тилде гана жазылат. Эне тилдин мааниси жөнүндө айрыкча жана шаардын мэринин биринчи орун басары Мирлан энем жакшы айтып келип, Грузиндин атактуу акыны деп кетти. Аны жазып берген чиновниктин кемчилиги бул. Ал Дагестандын улуу акыны улуу боюнча Авар Расул Гамзатовдун «Мен Дагестан» деген китебинде ушундай сакталып келтирилген. Ал китеп убагында 1907-жылдарда кыргыз тилине дагы таланттуу акын жана котормочу сынчы Аман Токтолторго которулуп, кыргыз элинде андан чоң кубаныч менен тоосуланып, элдин баары окуган. Аны ошол Расул Гамзатов жөнүндө да бир нерсе айтып кетейин. Калайыкталыкка ал Чыны Төрекович менен абдан жакын болгон, дос болгон, ошол мезгилде башка улуттардан, орус эмес улуттардан бир 4 моделдерден чыккан улуу акындар болгон. Алардын албетте башчысы жазуучу катары Чыңгыз Төрекович, андан кийин эле ушул Расул Гамзатов, убагында лениндик сыйтарлыган баатыр болгон. Анан биз убагында Кабардино-Балкариядан согуш убагында айдалып, өз эли менен кошуп. Анан биздин жерге келип жашаган Кайсын Кулиев деген, калмактардан Давид Кулиев деген, анан башкалардан Бешоев көрсө, Мустай Каримов баары эсир дуанды баатыр болгон, эң атактуу адамдар, дос болуп, эң жакын жүрүшкөн. Ошол Расул Гамзатовдун да айткан сөзү бар. Мен Чыңгызга кат жазам дейт. Фрунзе шаары, Первомайск көчөсү, дагы алда орусча. Ой, силерден бирөөлөрүн эне тилиңерди урматтап сүйлөтөк жокпу деп көрдүңүздөрбү? Эсирдин убагында эле ушундай өксүк болгон. Тилекке каршы, эми ал саясатка жараша жана айтылып кеткендей, биздин өлкөбүздө дагы кыргыз тили улуста калтырылып, баркталбай, кордолгон да учурлар болгон, шаарда бир эле мектеп, атбир балабақчалар болгон эмес. Ал чоң мамлекеттик жаңжалга алып келген. Ошол себептен 1989-жылы биринчи жолу кыргыз тили тууралуу мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабылданып, ал мезгилде мен жаш жигит элем Академиянын тил жобалары институтунун директору болуп, ошол мыйзамдын долбоорун мен жетекчи кызмат менен даярдап, жогорку кеңеш кечке талашып, ары бери кетиши, акыры бир добуштар кабылган. Демек, биздин өлкөдө эки тилге айрыкча маани берилет. Баарына мурда өз эне тилибиз болгон кыргыз тилине, андан кийин жана айткандай ЮНЕСКОнун чечимине ылайык башка элдердин тили урматталсын деп 99-жылдан бери эл аралык мына эне тил күнү болуп атат. Биз албетте биринчи иретте кыргыз мамлекетини болгондуктан атыбыз кыргыз мамлекет. Кыргыз тилине атчылык беребиз, бирок башка улуттарга дагы, анын ичинде орус тилине дагы өзгөчө урмат сый менен мамиле жасап, баарына тең карап, 2000-жылы орус тилине дагы биз расмий тил деп макам бергенбиз. Ага дагы мен түздөн түз катышым бар. Алда мен жогорку кеңештин төрагасы элем. Ошол биздин конституцияга кирген өзгөртүү, мына менин убагымда болгон. Ошондон бери ушул эки тил бардык жерде мамлекеттик жана расмий тил катары иштеп келатат. Ошондон бирге башка улуттарда жана Ханбек Осмонов туура айтып кеткендей, биз эч кандай өгөйлөбөстөн, анткени Кыргызстан көп улуттуу өлкө, ага күбө өзүңүздөр залда ар кайсы улуттун, ар кайсы этникалык топтордун өкүлдөрү отурат. Анан айрыкча мени кубандырганы сахнага чыккан ана биздин балдар, көрдүңүздөр, ар кайсы улуттан ырлары дагы, бийлери дагы катылды. Бул биздин байлыгыбыз. Ана кээ бир өлкөлөр бар, жалаң бир улуттан турган. Алар да өнүгөт, бирок түпкүлүгүндө акыл оошот дейт, туурабы? Маданiyat жугушат дейт, бирибиз жакшы жактарды үйрөнүп, кемчи жактарды кичине ары жакка түртүп алдыга жалабыз. Ошондой ынтымагыбыз болсо, биримиз болсо, өлкө өнүгөт. Анан жаңжал чыгып кетсе, мына Кыргызстандан тилекке каршы 2 жолу болду, 1990-жылы, анан 2010-жылы. Эми экөөнүн тең көргөн, ошол териштирген
комиссия жетекчилерinin шығатарын айтып қоям. Ылайым экинчи андай кайталанбасын. Bir enelerin, ağırlıklı enelerin balları erте кетпесін, көз жасын төкпесін. Ең рұқсат істеріңіздер, мен екінші расметті да қосымшалап қойған.